Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Информатика сабагына кош келиңиздер. Келиңиздер, сабактын баштаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Ар бир окуучу өзүнүн атынын баш тамгасы менен башталган сөздөрдү айтат. Мисалы, менин атым Азамат, мен акылдуумун, мен атам-апамды жакшы көрөм. Мага 6 саны жагат, жакшы көргөн тамагым аш, жакшы көргөн машинам Ауди, жакшы көргөн шаарым Астана. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз объект түшүнүгү, объекттин касиети жана параметри. Келиңиздер, сабактын максатын түзүп алалы. Объект жана анын параметрлери жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Объекттердин параметрлерин аныктоо ыкмаларын салыштырасыңар. Объекттердин параметрлерин жана касиеттерин жашоо турмуштагы маанисин аныктайсыңар. Объект бул адам тарабынан бир бүтүн нерсе катары каралган айлана чөйрөнүн бир бөлүгү. Объект эки топко бөлүнөт: материалдуу жана материалдуу эмес. Материалдуу объекттерге табигый жана жасалма объекттер кирет. Табигый объекттерге өзүнөн көрүп тургандай космос, суу деңиздери, жаратылыш кирет. Ал эми жасалма объекттерге адам тарабынан түзүлгөн техникалык системалар кирет. Башкача айтканда, роботтор, компьютерлер, таразалар жана башкалар. Материалдуу эмес объекттерге символдук, графикалык, үндүк объекттер кирет. Символдук объекттерге ар кандай тексттер, жазылыштар кирет. Графикалык объекттерге сүрөттөр, анимациялар, ар кандай видеолор. Ал эми үндүк объекттерге баарлашуу тили, математикалык тили, ноталык жазылыштар кирет. Бул жерде бир нече объекттер көрсөтүлгөн. Телефон, стол, китеп, булардын баардыгы предметтер объекттеринин мисалдары болуп эсептелинет. Китеп окуу, мектептеги окуу, жол жүрүү, каникулдар, булардын баардыгы процесстер объекттеринин мисалдары болуп эсептелинет. Ал эми кардын жаашы, чагылгандын чартылдашы, күндүн тутулушу, булардын баардыгы кубулуштар объекттеринин мисалдары болот. Объект эмне кыла алат? Объект телевизор эмне кылат? Көрсөтөт, сканер көчүрмөлөйт, чайник кайнатат, радио угузат, калькулятор эсептейт, манометр өлчөйт, машина жүрөт. Ал эми компьютер эсептейт, көргөзөт, иштетет, сактайт. Объекттин сандык мүнөздөмөсүн салмак, узундугу, туурасы, өлчөмү, көрсөткөн параметрлери чоңдук деп аталат. Объекттин сапаттык мүнөздөмөсүн түсү, мазмуну, түрү, тиби, формасы, даамы, жыты, материалы жана башкалар көрсөткөн параметрлери, белгилери деп аталат. Объект сыналгы. Объекттин касиеттери жана параметрлерин карап көрсөк, объект сыналгынын сандык мүнөздөмөсү, анан сапаттык мүнөздөмөсү болот. Сандык мүнөздөмөсүнө узуну, туурасы, бийиктиги, диагоналы, салмагы жана башкалар кирет. Ал эми сапаттык мүнөздөмөсүнө түрү, түсү, аты, сапаты, чыккан жери кирет. Сыналгы объектисин карап көрсөк, объект сыналгы, аты Samsung, түрү NT, диагоналы 51, түсү күмүш, чыккан жери Корея, сапаты SD. Сыналгы LG, түрү плазма, диагоналы 72, түсү кара, чыккан жери Япония, сапаты Full HD. Бул жерде бир нече объекттердин аткарылган аракеттери көрсөтүлгөн. Объект гүл. Аткарылган аракеттер: жыттайт, үзөт, тигет, белекке берет. Объект китеп. Аты китеп. Аткарылган аракеттер: окуйт, барактайт. Кофе объектиси. Аткарылган аракеттер: ичет, даамдайт, төгөт. Топ объектиси: секирет, үйлөнөт, жели чыгат. Объекттин эң негизги мүнөздөмөсү бул анын аты.
Объекттин аты жалпы аты, анан инчилеш аты болот. Жалпы аты ит, мышык, үй, адам, эстелик, дарыя. Инчилеш аты иттин аты Жолборус, Асандын үйү. Ал Самат, Ленин эстелиги, Талас дарыясы. Объекттин касиеттери жана параметрлери. Параметр деген эмне? Параметр бул ар кандай маанилерге ээ болгон жана объекттин кандайдыр бир касиетин мүнөздөгөн чоңдугу же белгиси. Адам объектисинин аткарылган аракеттери. Ырчы ырдайт, окуучу окуйт, эсепчи эсептейт, өрт өчүргүч өрттү өчүрөт, мугалим окутат, ашпозчу бышырат, дарыгер даарылайт. Келиңиздер, бүгүнкү сабакты бышыктап алалык. Бүгүнкү сабакта эмнени билдик? Объект демек, объект адам тарабынан көңүл бурулгандыгын баардыгы объект деп атоого кабыл алынган. Объект материалдуу жана материалдуу эмес болуп эки топко бөлүнөт. Материалдуу объекттерге табигый, жасалма объекттер кирсе, ал эми материалдуу эмес объекттерге символдук, графикалык, үндүк объекттер кирет. Объект эмне кыла алат? Ар кандай объекттер бир нерсе, бир канча аракеттерди аткарат. Мисалы, телевизорду алсак көрсөтөт, компьютерди алсак эсептейт, көргөзөт, иштетет, сактайт, машина жүрөт, манометр өлчөйт. Үйгө тапшырма. Үйдөн автомобиль жана компьютер деген объекттердин ар кандай параметрлерин таблица түрүндө көрсөтүп келесиңер. Көңүл буруп бергениңиздерге чоң рахмат.